Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 8 класстын окуучуларына арналмакчы. 8 класс кыргыз тили 1 сабак. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардын алдында ручка, дептер, китебиңерди даярдап алгыла. Эгер силер сабакка даяр болсоңор, анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыңарбы менин илимпоз окуучуларым? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, маанайыңарды андан нары дагы оюн ойноп көтөрмөкчүбүз. Бүгүн силер менен биздин ойной турган оюнубуз "Мен сага ишенем" деп аталат. Урматтуу окуучулар, азыр силер бири-бириңерге WhatsApp аркылуу "Мен сага ишенем" деп ишеним арткан сөздөр аркылуу бири-бириңерге билдирүү жасасыңар. Мисалы, урматтууларым, мен силерге ишенем. Силер Кыргызстандын желегин желбиреткен алдыңкы уул кыздардан болосуңар. Дал ушинтип бири-бириңерге ишеним арттырган сөздөрдү WhatsApp аркылуу жибергиле. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Сабагыбыздын максаты менен тааныша кетсек, бүгүнкү сабактын максаты балдар, силер биринчиден сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, бир өңчөй мүчөлөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзө аласыңар. Үчүнчүдөн, сөздүн кадырын билүүгө, аны баалоого багыт аласыңар. Анда эмесе сабагыбызды андан нары улантабыз. Үй тапшырмасы. Үйгө тапшырма силерге баш жана айкындооч мүчөлөр боюнча онлайн тестке жооп берүү болгон. Айрым окуучулар тесттерге жооп бердиңер, айрым окуучулар жооп бере элексиңер. Жооп бербеген окуучулар жооп бергенге аракет жасагыла. Өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабакта чакчыл түрмөк же болбосо чакчыл түрмөктөрдүн бышыктооштук милдети тууралуу өткөнбүз. Анда эмесе чакчыл түрмөктүн эрежесин эсибизге салабыз. Чакчыл мүчөлөр ып, а, ый, ганы, ганча, майынча менен аяктаган сөз тизмектери бир нече сөздөрдүн байланыштуу тизмегинен туруп, алар биригип келип, бир гана суроого жооп берген, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн, башкача айтканда, бышыктооштун милдетин аткарган сөздөр чакчыл түрмөктөр деп аталат. Чакчыл түрмөктүн суроолорун эсибизге салабыз. Кандай суроолорго жооп берет? Кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет. Мисал менен далилдеп көрөбүз балдар. Мисалы, ак баранын соңунан желе жоортуп, таш жайнар барат. Эми балдар, жакшылап көңүл бургула. Биз чакчыл түрмөктү табууда суроону туура коюу аркылуу табышыбыз керек. Демек суроо коебуз. Кантип таш жайнар барат? Ак баранын соңунан желе жоортуп деген сөз тизмектери чакчыл түрмөк болуп келди. Кантип деген суроого жооп берип, сүйлөмдүн ичинде бышыктоочтук милдет аткарды. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Атасынын ооруганын биле коюп, ысман бөбүктөрүн кучактады. Суроо беребиз. Эмне үчүн ысман бөбүктөрүн кучактады? Атасынын ооруганын биле коюп деген сөз тизмектери балдар чакчыл түрмөктөр. Анткени эмне үчүн деген суроого жооп берип, бышыктоочтук милдет аткарды. Кийинкисине өтөбүз.
Силердин балдар көңүлүңөргө түйө турган нерсе бар, көңүлүңүзгө түйөбүз. Чакчыл түрмөктөрдөн түзүлгөн бышык добуштор кыймыл аракеттин, сын сыпатын, себебин, мезгилин, максатын билдирет жана сүйлөмдүн ар кайсы жеринде, көбүнчө башында келет экен чакчыл түрмөктөр, кээде ортосунда жана аягында келе берет экен. Эмесе салыштырып көрөлү. Биринчи сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурам балдар. Алысты ойлуу тиктеп, абыл көпкө кыймылсыз турду. Бул сүйлөмдө алысты ойлуу тиктеп, кантип деген суроого жооп берип, чакчыл түрмөк болуп келди. Сүйлөмдүн башында келди. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Абыл алысты ойлуу тиктеп, көпкө кыймылсыз турду. Абыл көпкө кантип кыймылсыз турду? Алысты ойлуу тиктеп бул жерде сүйлөмдүн ортосунда келди. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Абыл көпкө кыймылсыз турду. Алысты ойлуу тиктеп. Бул жерде дагы балдар кантип деген суроого жооп берип, бышык добуштук милдет аткарды да сүйлөмдүн аягынан орун алды. Ушинтип балдар биз өтүлгөн сабакка кыскача токтолуп өттүк. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабызга токтолобуз. Жаңы теманы өтөөрдүн алдында балдар, мен силерди акыл даярдыгына чакыргым келип турат. Эмесе мен мисалдарды окуйун. Адамга тиешелүү эң мыкты сапаттар жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк. Ал эми экинчи сүйлөмүбүз. Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат жок. Биринчи мисалда жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк деген сөздөр балдар атооч жөндөмөдө туруп, эмне деген суроого жооп берип, сүйлөмдө баяндоочтук милдет аткарды. Карап көргүлө. Жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк деген сөздөр бирдей суроого жооп беришти. Бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Башкача айтканда, 3 сөз тең баяндоочтук милдет аткарды. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат жок. Майсалбектен, Субанкулдан, Касымдан деген сөздөр чыгыш жөндөмөсүндө туруп, кимден деген суроого жооп берди жана алар толуктооч катары колдонулду. Кийинкибизге өтөбүз балдар. Балдар, сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр өз ара бири-бирине багынбаган тең укуктагы абалда болушат да, сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланыш жасайт. Демек, схеманы карап көргүлө. Иңир шооласы да тарады. Жер жүзүнө жарыктык, тиричилик кирди. Бул жерде балдар бир өңчөй мүчөлөр кайсылар? Жарыктык, тиричилик. Эмне деген суроого жооп берди да, ээлик милдет аткарды. Ушул жарыктык, тиричилик деген сөздөр кирди деген сүйлөмдүн баш мүчөсү баяндооч менен гана катыш жасады. Демек, сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланыш жасайт экен. Эми балдар, жогорудагы айтылгандарды негиз кылып силер эреже чыгарып ойлонуп көргүлө. Эгерде силер эреже чыгарып ойлонуп көргөн болсоңор, өзүңөрдүн эрежеңерди чыгарган
китептеги эреже менен салыштырып көргүлө. Демек эрежени айтабыз. Сүйлөмдөрдө бирдей суроого жооп берип, синтаксистик бирдей милдет аткарып, сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланыш катыш жасаган жана өз ара тең байланышта келген сүйлөм мүчөлөрү бир өңчөй мүчөлөр деп аталат экен. Демек, салыштырып көрдүңөрбү балдар эрежеңерди? Канчалык деңгээлде силердин эрежеңер китептеги эреже менен жакындашты? Кийинкиге өтөбүз балдар. Балдар, кыргыз тилинде сүйлөмдүн бардык мүчөлөрү бир өңчөй мүчө болуп келе берет экен. Мисалы, бул жерде таблицага көңүлүбүздү бурабыз. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү кайсылар экен? Бир өңчөй бир өңчөй баяндооч, бир өңчөй аныктооч, бир өңчөй бышыктооч, бир өңчөй толуктооч. Анда эмесе ар бирине мисал келип токтолуп көрөлү. Байкемдин ордун басып, иним, жеңем, сиңдим, агайындар турбайбы? Кимдер турбайбы? Кимдер деген суроого жооп берип, иним, жеңем, сиңдим, агайындар деген сөздөр бир өңчөй ээлик милдет аткарды. Экинчиси, адам үчүн адамгерчилик асыл кымбат. Адам үчүн адамгерчилик эмне? Асыл кымбат. Эмне деген суроого жооп берип, асыл кымбат деген баяндоочтук милдет аткарды. Үчүнчү, чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеңет. Кандай адам гана баарын жеңет? Чыдамкай, токтоо, эмгекчил кандай деген суроого жооп берди да, бул жерде бир өңчөй аныктооч катары келди. Төртүнчүсү, мен сенин билимиңди, тажрыйбаңды, адамгерчилигиңди сыйлайм. Мен сенин эмнеңди сыйлайм? Билимиңди, тажрыйбаңды, адамгерчилигиңди. Эмнени деген суроого жооп берип, толуктоочтук милдет аткарды. Толуктооч катары келди балдар. Андан кийин бизден да, шаарда да жүздөн ашык киши алып барышкан экен. Бул жерде балдар бизден, шаардан деген бышыктоочтук милдет аткарды дагы кайдан деген суроого жооп берди. Бизден, шаардан. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Бышыктоо үчүн силер 183 көнүгүүнү аткарасыңар. Биринчи, көнүгүүнү окуп чыгасыңар. Бир өңчөй мүчөлөрдү табасыңар. Алар сүйлөмдүн кайсы мүчөсүнө кирерин айтып бересиңер. Мисалы, элибиз эзелтеден ынтымакты, достукту жогору баалашат. Эмнени жогору баалашат? Ынтымакты, достукту. Бул жерде бир өңчөй толуктооч катары келди. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү өтүлгөн темабыз, жаңы темабыз боюнча силер эмнени билдиңер? Дептериңерге жазасыңар. Мен билдим. Экинчи, сен эмнени үйрөндүң бул сабакта? Жазасыңар. Андан кийин сен эмнеге түшүндүң? Ушинтип ар бирин жазып белгилеп көрсөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма беребиз. Үйгө тапшырма силерге 185 көнүгүү. Көпчекиттин ордуна мааниси жактан туура келген
бир оңчой мүчөлөрдү коюп көчүрүп жазгыла. Мисалы, сөз айкаштын тутумундагы сөздөр бири-бири менен байланыштын ыкташуу, таандык, башкаруу жана ээрчишүү байланыштары аркылуу байланышат деп мен мисал келтирип койдум. Силер дагы туура ушундай кылып мисалдарды келтирип тапшырманы аткарасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.